Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин кезектеги кардарыбыз бүгүн өзүнүн үйүнүн ачкычын алып отурат. Кардарыбыздын квартирасы 2 бөлмөлүү, 46 квадрат метр. Канча калды, квартира кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, азыр кардарыбыздын өзүнө суроолорду узатып турган боломун. Үй кайсыл жерде жайгашкан? Assalamu alaikum. Үй город Дзержинский, улица Шама. Почти областка кирип калат. Үйдүн баасында айта кетсеңиз. Үйдүн баасы 6 миллион 900. 6 миллион 900. Эми баалашып, үйдүн баасын канча түшүрдүңүздөр? Бизде кыргыздар баасын баалашып, баасын түшүрбөсө, мындай бизде именно башкача неме болот да, кандай десем экен, кызыксыз болуп калат. Ошон үчүн ар бир кардарыбызга үйдүн баасын түшүрүп, анан алып беребиз. Үйдүн баасын канча түштү сиздерге? Өзү бул иштеме боюнча башында январь февралга чейин чуркап жүрүп 7 миллион 400дөн 7 миллион 300гө түшкөн. Эң токтогон жер. Ошондо бир аракет кылып ала албай койгонбуз. Ал эми башка агентствода болчу. Анан булар ушундай немеге келип 6 миллион 900гө түштү да кыскасы. Кыргызча кылып түшүрдүк. Эң сонун. Кардарыбыз биздин агенттикке кайрылган күндөн баштап ровно 1 ай дегенде турак жайлуу болду. Бул чынбы? 35 күн дегенде уже сделка бүттү. 5 күн мен эсептөй калыпмын, ошо 1 айдан ичинде почти үй алышты. KG недвижимость деген агентствога кайрылдык. Сентябрдын 10 күнү бардык. Бу жерде мындай экен, правила боюнча. Түз эле офиске барып, мына сайттан KG недвижимость деп сайсаңар, сайттан табылат адреси. Офиске барып, жүзмө-жүз отуруп, эле ошол жерден гана иш бүтөт экен. Телефондон, анан кийин комментарийдан сураган суроолор, жооп бербей атасыңбы, мен деле көбүн көрдүм. 1 жылдан бери көрүп жүргөнбүз ушу. Аялым экөөбүз ушу Самара Нарматова деп угуп жүрчү элек, мына Алла насип экен жанынан көрүп турабыз. Бир эме ой макул келди, бардык. 13 сентябрда барып силерге кайрылдык. Договор кылып, баарын сүйлөштүк. 15 октябрда уже биздин сделкабыз бүтүп, үй өттү бизге, мындайча айтканда. Документально бардык. Биринчи немебиз, биринчи кадамыбыз бир көргөндө эле ушу булардын Самаранын өзүнүн жамааты, иштеген адистери ар бир өзүнүн функциясын аткарган, өзүнүн деңгээлине жеткирип аткарган неме экен, жамаатыңарга да рахмат. Мен дагы ушу эме болуп кетем, үй алам деп, мындай эңсеп жүрүп, же мечтать эткен. Ушу кыялданып жүргөндөр ушу KG недвижимость Самара Нарматова кызыбызга, карындашыбызга кайрылы берсеңер болот экен. Мекендештер, азыр кардарларыбыз бүгүн үйүнүн ачкычын алып, өздөрү ачып, мына үйүнө кирип отурат. Керектүү документтерге
кол коюлду. Азыр ачкычыңарды тапшырам. Атайын бул жерде аябай көп ачкыч экен. Бул биринчи үйүңүздөр болбосун, дагы да үй алып бериңиздер. Биздин агенттикке кайрыла бериңиздер. Биз дагы сиздерге үй алып бергенге жардам көрсөтө беребиз. Эми болсо буюрса жаңы түшкөн домдордон дагы үйлүү болуңуздар. Буну эртерээк төлөп бүтсөңүздөр, дагы жаңы үйлөрдү алганга сиздерде мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы суроолорум көп сиздерге. Бүгүн атайын. Беребиз. Неге дегенде бизди экран артында көрүп отурган мекендештерибиз видеону аягына чейин көрбөйт. Анан биздин сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, телефондон иш бүтпөйт экен. Анан комментарийлерде жооп бербейт деп жазат. Чындыгында мындай оңой көрүнгөнү менен баягы кардарлардын үйүнүн барып ачкычын алып берип койгондо, же болбосо баягы бүгүн бизде сделка дегенде бул башка неме. Бирок ошол деңгээлге жеткириш үчүн, ошол нерсени жасаш үчүн аябай көп жоопкерчиликтен өтөт, көп текшерүүлөрдөн өтөт. Анан гана ошол жыйынтык болот да. Эми ушу мен көргөн адам катары, башыман өткөн адам катары, кимдир бирөө чын эми бардык нерсе Алладан, кимдир бирөө 6 ай жүгүрүп жүрөт, үмүт менен үзүлбөй, кимдир бирөө 1 жыл жүгүрүп жүрөт экен. Мына биздики аябай сонун эле удачный эле болду. Анан мен ошо комментарий жазгандарга, анан бир болбогон негатив жазгандарга мен суранат элем да, эң жакшы жазбай эле койсо, ошону. Биякта адамдын көңүлүн иритип, же кимдир бирөөнүн таштап аткан кадамын токтотуп коебу. Азыр мен сүйлөп аткан сөзүмө деле комментарийдин кереги жок, суранам. Жакшысы жаман делечи. Негизи ушинтип максат кылып жүргөн адам, уялам деп жүргөн адам, ушу KG недвижимость агентствосуна кайрылсаңар, мен ошого чакырып кетем. Анан бул бир, экинчиден мен бул башыма келген неме 5-6 жылдан бери кыйналдым. Жанагы мышыктан бекинген чычканга окшоп жашап кыйналат экенсиң. Регистрация жагы биринчи өчүрөт, экинчи жагы эми Москвада иштеп атам эле деп, мына мен өзүм 15 жыл иштеп жүрдүм. Бул эми буюм болуп калат экен да. Ушун 15 жыл мурда бизде ушулар 1.900.000 болчу. Ушун мен 15 жылдан бери ушул шаарда иштейм. 1.200.000 болчу думушкалар. Трешкалар 1.800.000 болчу. Ошол маалда деле кыялдангам. Акыры келип мына бар нерсени өзүнүн убакыт саат чыгат экен да. Мен ошо алам деп аткандарга, жаштарга, жаңы семья болуп аткандарга, эми баары бир 5 жыл жашайсыңбы, 2 жыл жашайсыңбы, собственник болуп өзүң регистрациядан кыйналгандыгыңды айтпа. Эшикти бирөө такылдатса 4-5 жолу келип глазоктон караганың, эми булардын баары артта бул дагы бизге келген кыйынчылык болду эми. 5 жыл жашайбызбы, 6 жыл жашайбызбы? Аллага шүгүр. Өзүңүздүн үйүңүздө кенен ушундай жеткизгенине шүгүр. Мен ушуну эле айта алам анан. Көрөрмандар жана жазгандарга жаманын окубайм деле, бирок жазбай эле койсоңор негатив. Ооба. Эгер багы айтат го, жакшы адамдан только жакшы сөз чыгат. Анан эми багы комментарий жазгандардын баарын жаман дебейм, бирок багы кээде баягы өтө мындай каттуу жазгандарда чындап көңүлүң ооруп калат. Бул Самара деген ким болуп кетти эле, буну эмнеге жакшы деп жазасыңар, бул бир үй алып берип жүргөн кыз да дегендер дагы бар. Бирок ошол мен аткарып аткан жумуш, мен кылып аткан нерсенин бир 10% дагы жасаш өтө кыйын да. Чын-чынына келгендечи. Чын-чынына келгенде ошондой. Бар. Кээ-бирки жанагы отзывдар, кээ-бирки немелер чынында бир жүрөк кубандырат. Действительно жакшы адамдар көп арабызда. Кээ-бирки немелер мотивация берет адамга, мындай алдыга жылышка. Кээ-биркилер кимдир бирөөгө себеп болуп кетет. Бир-эки эле строчка сөз мененчи эми. Алла бардыгына ушу насип этсин, адамдын оозунан, жебойунан жакшы ой, жакшы сөз чыгышка мен ушуну эле каалайм. Мусулман калкыбызга. Неме да? Өзбек, тажиктер деле кайрыла берсе боло берет. Кайрылатса болот. Өзбек, тажиктер кайрылса болот. Реклама да. Ооба. Неме десеңиз, бизде мынтип сурашат да. Айына төлөмүн неге айтпайсыңар депчи. Айына төлөмүндү айта кетиңчи. Төлөм меники 120 миңден 128 миң эң көбү. 128 жетпейт. 130га чейин. Анан эми 1 жыл дейби, 6 жыл дейби мага түшүндүрдү. Жа башында коркот экенсиң, аябай эле муздак тер чыгып анан
түшүнүп неме болуп калганда эми уже бунун да жолдору бар. Жолдору бар. Жакшы эле. Жакшы жолдору бар. Ар бир Дагы сделка түшүп өткөрүп кеткен, берип аткан клиенттерибизге айтабыз. Мына сенин основной карызың. Сен банктан ушунча сумма карызсың. Бул банктын проценти. Банктын процентин көрдүңүздөр да. Анан бул айына төлөмүңүздөр. Мен ипотека алган малда, анан бул айына төлөмүңүздөр. Мен ипотека алган малда, чынын айтам, мындай түшүндүргөн адам жок болчу. Анан телефондон дагы кирип, баардыгын окуп көрө албайт болчук. Бизге бир кагаз берген, сиздерде да берди, ежемесячный платеждун жана графигин. Ошол график менен ар бир копеектерин эсептеп, 6 айды тоголоктоп, ошентип төлөгөн учурларыбыз болгон да. Эми азыр деген неме телефондон баардыгы көрүнүп турат, оңой төлөсөңүздөр болот. Төлөмүнөн кыйналбайсыздарбы? Эске алып, эсептеп, баардык жагын анан алдыңыздар да, эсептеп койдук. Алиги кыргызча айтканда буюм да, мындайча айтканда алынган буюм бүтүп калат деген. Бүтүп калат. Кыйынчылык болбойт го деп ойлойбуз эми. Баштапкы төлөм канча бердиңиздер? 1 миллион 800гө жакын, Ошо жанагы немесин кошулган. Страховка бардыгы. кошкондо 1 миллион 800гө болуп кетти. Ошо мекендештер үй алам деп ойлонуп жүрсөңүздөр, кайсы агенттикке барсам, анан мындай да биздин быйылкы жылы башка жылдарга салыштырмалуу. Быйылкы жылы бизге көп мекендештерибиз кайрылды. Азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Эмнегедир баягы башка компанияга барып, анан бир ушундай бир кыйынчылыктар менен үй ала албай калган мекендештерибиз көп кайрылды. Анан баягы барго, ала албай калсаң эле үмүтүн үзүп, болбойт экен да көрсө деп калбасын дегеним да. Себеби эгерде үй алам деген ичиңиздеги каалооңуз болсо, ал качан ишке ашканга чейин аракет кылыңыз. Бир эле мен мынтүрем деп айткандан алыспын. Ар бир адамга баягы кардарларга да айтам келгенде. Ушул мага үй алып бериш керек деп эмес. Кудай мага үй берсе экен, буйрса экен мага да эл катары деп келиңиздер депчи. Себеби кээ бир кардарлар бар, баягы одобрение чыкканда дагы эми насип болбосо кээде алганга такыр мүмкүнчүлүк кыйын да. Биринчиден Алладан да, адам не. Биз эми себепчүбүз да болгончо. Адам немесине жарашат, бирок Алла деле сактансаң сактайм дегенде аракет кылса, жамандаш эмес, кандайдыр бир айбы чыгып калаттыр документтен, же бир история деген болду. Ошондон мына мен деле ушул эле үйдү 10 ай мурда 7 миллион 400дөн түшпөй койгон. Башка агентство менен иштешип ала албай өзүңөр көрдүңөр го. Анан 10 ай жүрдүм, алиги ой жеп, алам деп калган бир неме талпынган. Анан акыры барып көрдүк, бирок Нарматова деп тайме көрчү болчук, көрүп жүрүп анан акыры барыш туура көрдүк да. Насип кылган экен, Аллага шүгүр. Демек биздин агенттик аркылуу үй аласыз деп жазылган экен, эми ушундай болду демек. Ошо мекендештер үй алам деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, биздин кеңселерге келип, чындыгында телефондон көп маалымат бере албайбыз. Өзүңүздөр билесиздер, баягы телефонду ар кандай адам чалат да. Билбейбиз ким кандай ойдо байланышып атат биз мененчи. Сиздер деген көпсүздөр, биз деген азбыз. Ошон үчүн эгер үй алам деген чын эле каалооңуз болсо, кеңсеге келип, башынан аягына чейин угуп, канча убакыт кетет, канча акча кетет, кандай кыйынчылыктар болот, баардыгын айтабыз. Анан уже иш баштагандан кийин эч кандай кыйынчылыктар болбойт, себеби ошол айткан, кандай айткан болсок, ошондой эле этаптардан өтөбүз и сиздер үйлүү болосуздар. Эң негизи биринчи кадам ушу кеңсеге келиш керек. Кеңсеге келиш керек. Жұмыс деп жазсаңар толук адрес немеси көрүнүп чыгат. Адрестер да чыгат, номер телефондорду да калтырабыз. Биринчи кадам ушу кеңсесине барып, жүзмө-жүз отурсаңар баарын сүйлөшүп, анан көрүп окуп атам, канча видеоңорду көрдүм, жазып атат окуйм, аларга майыл. Жакшы жазганына рахмат, жаман жазганына деле рахмат. Мынагу чындык да. Биз биринчи агентстводон ала албай калып, Самара карындашыбызга кайрылдык. Колунан келди, алып берди. Адистерине рахмат, ушунун иштеген жамаатыңарга рахмат. Жакшынака кыздар, жакшы жигиттер бар экен. Үй тандаган моментте дагы сиздерге колдоо көрсөтүп, жана тез. Баарына иштерине ийгилик. Мына биздин Жаныбек өсө турган жигиттер эми биз колдошубуз керек, жок дегенде. Жылуу сөзүбүздү айтып жок деген. Колдон келген. Бир эле баягы үй алганда эмес,
үй алгандан кийин дагы бир суроолоруңуздар болсо, Жо, дайыма кайрылып турабыз. дайым Связьда эле болобуз. байланышып, нерселериңиздер болсо, мисалы кээ бир кардарларыбыз бар, келишет офискечи, мына личный кабинеттен түшүнбөй атам депчи, айтам, жакшы, сразу убагында билбей атасызбы, түшүнбөй атасызбы, көзүңүз жетпей атабы, офиске түз келе бериңиз. Келсеңиз ошол жерден көрсөтүп, бардыгын түшүндүрүп беребиз. Анан жанагы буну ипотеканы алгандан кийин баягы болушунча тез төлөшүңүздөр керек. Эми болушунча дегенде, если акчаңыздар ашыкча болуп атса, досрочный погашение кыла берсеңиздер. Ооба, жана түшүндүргөндөй бардыгым Кудайдын айткандай болот. Эми көңүл ток эле бир 6 жыл, 7 жылдын ичинде деген сел бар, Кудай кааласа. Анан убакыттан пайдаланып биринчи бизди кабыл алып, эшигин ачып келгиле деп шириндик менен тосуп алган мен Байсал. Байсалбы? Байсал. Иниңиз Нармат Байсал, Нармат Байсал. Жаркынай, Жанна деп. Жанна. Ошолорго да чоңдон чоң рахмат. Жылуу сезим менен тосуп алып, адамдын мындай көңүлүндөгүн угуп, кадимгидей кабыл алып, көп жерлерге барасың, эми ар кандай болот да. Анан адамдын ичиндегини сууруп чыгып, ошону түшүнгөн адистерди тандаганыңызга рахмат. Ошол кыздар, ошол жигиттерге да рахмат. Айтканым. Идрис, Искендер бар силерде. Искендер бар, Жанибек бар. Зульфия бар. Зульфия менен сиздер иштешпей калдыңыздар? Жок, ал жөнүндө дагы бир-эки вопросту чечти ал. Анын да өзүнүн функциясы бар. Ооба, бардыгы ушундай бизде. Багы иш башталганда Эми бир да калыптан калып эле мактанып, мен чынында жагып бир алиги аракет кылып ала албай калган үйдү алып бергениңерге сүйүнүп атам да. Действительно, Аурасы киргенде эле мындай киргенде эле жаккан, ошол бойдон эле жагып жүрө берди. Анан Кудайга шүгүр, ушунчалык жакшы, ушунчалык. Мен оюмдагы сумма дагы ушундай болду да. Биринчи агентство менен суммасы да кымбат болчу. Ишти дагы бирок алып барды, до конца алып барды, бир жерден айып чыкты, ала албай калдык. Анан 10 ай өтүп баары бир өзүмө жаккан үйдү алдым. Деме баягы айтып атпайсызбы, азыр бир убакытта токтоп калдык депчи. Ошо токтоп калган кезде сизде кандайдыр бир болбойт экен деген мындай ичиңизде ойлор болгон жокпу? Эң кызыгы ушундай болду. Жаз чыкты, мен баарын жыштырып албай аябай кетип калдым. Бир аз тыйыныбыз бар эле. Айылдан бүтпөгөн иштерди бүтүрүп, отпускага бир барып келип, кайра эле ушул жашоого сүңгүдүм. Өзүм бир аз эс алдырып келдим. Регистрациядан жүдөп кеттим. Баламы жакын сентябрдан садикке бердик. Регистрация өтө кыйнады. Биринчиден, экинчиден рейдтен уже барган сайын рейд күчөп башка ар бир подъезден текшере баштады. Эми бир кичинекей айып болсо, удоварение деген бала ушу менен 3 жылдан 5 жылга чейин келди. Ушундай болуп калат. Ушуну да ойлодум. Анан баягы неме да, быйыл өзү негизи 25-жылы көп нерселер кымбаттайт экен да. Сиздер бир убагында алып калдыңыздар да. Себеби бүгүн бизге уведомление келди. Офистин неме айтат да, биз дагы арендагачы. Өзү негизи көп жылдан бери алсакпы, өзүбүзгө ипотека кылып деп жүргөнбүз. Анан ар кандай бир себептер менен ушинтип убакыт созулуп, ушинтип сааты чыкпай аткан, анан бүгүн көтөрүп келиптир. Арендабыз кымбаттаптыр. Анан кече да бир эжеке келди, консультацияга айтат. 50 миңден синим айтачы элем. Сразу жаңы жылга чейин жаша. Жаңы жылдан 70 миң алам, кааласаң астабайсың, кааласаң уже чык деп айтыптыр да. Эч нерсе дей албайсың. Баары эле кымбаттап атат. Кече мен нан алып өзүм сенасың. Ала берчү экенмин да, ушул убакка чейин кечен бир нан алып 75 сом экенин кече көрдүм. Ошолор биз Москвага жаңы келип иштей баштаган жылдар ошолор действительно 7 сом болчу. Ошо мынан карабайсыз азыр. Кара батон болгондо. Азыр сиз 1-2-3 жылдан кийин анан экендештерибиз бар да, ставка түшсө алат элем, ставка түшкөндө алам деп жүргөндөр бар. Москвадагы квартиралар 20 миллионго көтөрүлөт десем ишенишпейт. Мына азыр видеодо эстеп калыңыздар. Не болсун, кандай болсун, мен алиги орустар айтмакчы, крыша над головой демекчи. Мен өзүм собственник болуп калдым. Канча балдарга таштап кетип каламбы, 5-6 жылдан баары чоңоюп Өздөрү. Ооба. Же буну бүтүрүп балардын каалаган жеринен башка алып. Менин оюм ушу балдар чоңоюп, такшалып өзү менен өзү болуп калганда, ошол маалда буну бүтүрүп
койсоң деген планыңыз бар. Жакшы ниеттерим бар. Ооба, ниетиңиз буюрса ишке ашып, үйүңүздө төлөп бүтүп, үйүңүз ак жолтой болсун, үйүңүздө жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Жакшы адамдар көп келсин үйүңүзгө. Кут береке келсин. Рахмат силерге да, ишиңерге ийгилик. Эми кандай рахмат айтсам дагы аз, бирок Чын жүрөктөн болсо болду, ошо жетиштүү бизге рахматыңыз. Ооба, анча мынча жерде айткан сурагандарга ушу болгондой ачык айтып атам мен. Максат бирөөнү тартып азгырыш эмес. Ооба. Эми алам деген адам болсо, баягы кызыккан адам болсо, айтып койсоңуз. Чем башка бирөөгө барып алданып калып же убактысын өткөзгөнчө деген ар бир адис өзүнүн ишин так аткарат экен, ошол жери жакты мына. Эми бир айда. Онун дагы айрылдык, антип мынтип силер договор неме кылгыча уже октябрдын 15-нде уже мэрде эле документти кол берип койдум, мындайча айтканда. Ооба. Документиңиздер да бат өттү, буюрса. Мен просто бирөөнү азгырбайм, бияктан ал, бияктан жаша дебейм. Ушинтип ойлонуп, же бир действительно кыйналып, ушундай сиздердей агентствону таппай жүргөндөр бардыр. Балким ошолор көрүп калат. Ооба, андайлар көп баягы көрбөгөндөр бар. Азыр деле мисалы YouTube каналыма видео чыгарсам, кечке чыгара бересиң дейт. Ушундай информация издеп жүргөндөр бар да балким. Эми бул ийгилик жетишкендигиңерден кандайча айтсам. Материал болгондон кийин чыгарабыз. Анан жок болгондо отурмакпыз. Жок, бир айда бир видео чыгарып коюп, анан бар экен ушинтип мекендештерибиз дагы көмөк берет экен да ишиңерге алдыга жылышына. Ооба, эми азыр мисалы бизден үй алган мекендештерге дагы аябай чоң рахмат айтам сөбө. Жок дебей, болот эми андайлар делечи, баягы кыйналып үй алып берсең дагы кээ биркилер жок, мен видеого түшпөйт элем, анан мындай эле депчи. Азыр болсо Москвадамын. Ар бир бизден үй алган мекендештердин үйүнө барамын, видео тартабыз буюрса. Менде бир суроо бар да. Приблизительно же точно билесиңби? Мен канчанчы кардарың болуп эсептелдим, канчанчы үй алып берген адамың болуп? 1190-нун ушун тегерегинде. Азыркы күндө 1194 кардарыбыз үйлүү болду биздин агент. Приз резгилешпедимби? Приз буюрса биз да иш чара өткөрөбүз деп 2 жылдан бери пландап жүрөбүз. Өткөрүп калсак эстен чыкпайсыздар. Тамаша. Жакшы эле. Мен просто буну сураганым, бул дагы болсо бир жетишкендиктин немеси да. Катуу иштедик. Ар бир мекендешибиз үчүн күйүп, дем албай болушунча аракет кылып иштедик. Буюрса дагы да мекендештерибизди турактуу. Рахмат үйлүү болгонуңар менен. Силер себепкер болдуңар, Аллага чексиз шүгүр, үйлүү болдук, квартиралуу болуп калдык. Мына мекендештер ушинтип кардарыбыз бүгүн. Дагы бир жолу жамаатыңарга чоңдон чоң рахмат. Рахмат. Арыбагыла, карыбагыла. Айтканыңыз келсин. Жакшы адамдардын жакшылыгына себепкер болуп жүрөрүңөр. Бардык нерсе Алладан деп билебиз эми. Алла себепкер кылат экен жакшылыкка дагы, башкасына дагы. Жакшылыкка эле себепкер болуп жүрөбүз. Айтканыңыз келсин. Рахмат чоң. Мындан ары дагы байланыш үзүлбөйт. Түшүндөгөн суроолор болсо берип турабыз. Бизге келип ушул Кejin edibizimizin emesин, агентствонун бергиле адресин, номерин десе бере беребиз. Уруксат болсо. Уруксат, ооба, бериңиздер. Менде башка эч нерсе жок. Мына биринчи эле ушу өзүмдүн бир туугандарыма не чалып сүйүнүчүмү тең бөлүшүп телефондон алган күнү. Али көрсөтө элекмин. Келишет дейм бар. Үй алгандан кийин. Ошол рахмат дагы бир жолу. Чоң рахмат сиздерге дагы. Жамаатыңарга баарына. Рахмат.